Бүгүн Кыргыз Улуттук Тарых музейинде Тажикстандын куралдуу кол салуусунан курман болгон жоокерлерди, мекендештерибизди эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Анда шейит кеткендердин элесин түбөлүк калтыруу максатында сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп, Баткенде курман болгон баатырлардын портреттери Улуттук Тарых музейине өткөрүлүп берилди. Ушул жылы Баткен жергесинде мамлекеттин бүтүндүгү үчүн чек араны сактап турган Кыргыздын жапжаш патриот уулдары окко учкан кайгылуу окуясыбызда. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, жогорку кеңештин депутаттары жана каза болгон мекендештердин жакын туугандары катышты. Өз кезегинде Камчыбек Ташиев курман болгон жоокерлердин ата-энелерине ыраазычылык билдирип, алардын эрдигине таазим кылды. Курман болгон биздин жоокерлерибиздин алдында ар дайым мен жүүнүм бошоп, өзүмчө ушундай кыйын акыбалда каламын. Себеби бул балдарыбыз урматтуу эл журт биздин элибиздин эгемендүүлүгүн, билимдүүлүгүн, мамлекеттүүлүгүн, элибиздин территориясын коргоп курман болушту. Жана ошол балдардын көпчүлүгүнүн командирлери айтып атышат, кайт десек кайтпай койду деген балдар болуп атат арасында. Кайтып тур артка десек, жок, мен таштабайм мекенчегини, мен ушул жерде курман боломун деп өздөрүнүн курмандыкка чалып, бирок артка бир кадам таштабастан курман болгондугун айтып отурушат. Урматтуу ата-энелер, сиздер ыйлабаңыздар, сиздер кайратты жыйнаңыздар, балдарыңар жөндөн жөн, силер туулуп өстүргөн балдарыңар, тарбия берген балдарыңар жөндөн жөн каза болгон жок. Мекенди коргоп, эли журттум, мамлекетимдин топурагы деп каза болушту. Дагы бир жолу белгилеп айтамын, балдарыбыздын бардыгы өз үйүбүздө, өзүбүздүн территориябызда каза болушту. Биз башка элдин, башка журттун территориясына өткөн жокпуз. Бирөөнүн үйүнө кирип барган жокпуз. Биз өзүбүздүн чегибизди коргойбуз деп кирип келген душмандарды талкалап каза болушту. Төрага белгилегендей, Баткендеги кагылышууда 49 аскер курман болгон, алардын 42-си чек арачылар, 5-өө ИИМ кызматкерлери, 1-өө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, дагы 1-өө коргоо министрлигинин кызматкери болгон. Алардын басымдуусу 20 жаштан 30 жашка чейинкилер болуп, 28-и үй бүлөкүтө элек бойдок жигиттер экени айтылат. 28-и бойдок балдарыбыз болду. Үйлөнө элек али, үй кура элек балдарыбыз болду. Ошолордун 8-и балабыз, эми гана үйлөнгөн, эми гана бир балалуу болгон жаш балдарыбыз болду. Ошондуктан балдарыбыздын эрдиги түбөлүк мамлекетибиздин жүрөгүндө сакталат. Урматтуу президентибиздин түздөн түз берген тапшырмасынын негизинде куралдуу күчтөргө 2 жылдын ичинде 60 миллиард сомдон ашык акчаны куралдуу күчтөргө жумшадык. Ошол аскерлерибиздин вооружение, боеприпасов, военная техника, жана башка, амундирование, тамак-аш, кийим-кече, үй жайына жумшадык. Ушулардын бардыгы ушуга чейин жасалбай, каралбай келсе, мындан ары мамлекет аскер кызматкерлерине мекенди коргогон балдарыбызга толук бойдон шарт түзүп берүүгө бардык күч аракетин жумшап атат. Бүгүнкү күнү чек араны кайтарып турган ар бир чек арачы, ар бир жараныбыз чек арачы, ар бири баатыр. Ошол жерде чек ара деп жашап жүрөт. Албетте, ошол 30 жыл бул бүгүнкү эле маселебиз эмес чек ара. Эгемендүүлүк алгандан берки 30 жылдык көйгөйүбүз. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич 30 жылдык көйгөйдү жон терисине алып, элдин тагдырын моюндап туруп, маселени чечип атат. Ошол жерде тажик тарапка өтүп, Камчыбек Кыдыршаевич биздин колго түшүп калган балдарыбызды алып чыкты. Бул батыр эмес эмне? Душманга кирип барып, ошолор менен тил табышып, ошолор менен дипломатиялык переговор жүргүзүп, сүйлөшүү жүргүзүп, балдарыбызды алып чыкты. Биз муну унутпашыбыз керек. Албетте сынчылар көп. Өзүн оппозиция атап алып, бүгүнкү күнү сын таккандар көп. Маселеге келгенде, чек арага ошо күндөрү, согуш күндөрү, ошол оппозициямын дегендердин бири басып барган жок. Айтылыш керек мындай сындагы. Мындан ары мекенчебин коргойбуз деп өлкө тынчтыгын сактоодо жан берген баатырлардын портреттери Кыргыз Улуттук Тарых музейинде сакталмакчы. Мында курман болгон уулунун элесин кан жутуп эскерип, бир чети сыймыктануу менен көзүнө жаш алып турган Ташбөбө Кушбактова бар. Ал атайын бүгүнкү иш-чарага катышуу үчүн Баткен облусунан келгенин айтат. Ок тийген экен, Абдымалык уулу Медетбектин мойнуна ок тийген экен. Мойнуну өзү тигиптир. Тигип
тигип кайра кайт чык десе чыкпай кайра барып элимди жеримди коргойм деп кайра барып ошентип балам каза болуп өтүп кетти да. Бир жагы сыймыктанам, бир жагы отурган турганды мага кылган мамилесин ойлойм да. Аябай мени жакшы карайт эле. Белгилей кетсек, аталган иш-чараны уюштуруу демилгесин жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев колдоого алган. Эл өкүлүнүн айтымында Баткен окуясы ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө түбөлүктүү баатырлардын элеси менен сакталат. Жанагы баатырдык бул билекте эмес жүрөктө дегендей биздин ушу баткендик баатырларыбыз, баткендик жоокерлерибиз, Баткендин эли баатырдык кылып өздөрүнүн ушу жанагы биздин эгемендүүлүгүбүздү сактап калды. Ошондуктан ошол биздин шейит кеткен уулдарыбызга, анан кийин жаш балдарыбызга, ошол ата энелерине баардыгына ушу жанагы ыраазычылык билдиребиз биз. Балдарыбыздын ушу өтүп кеткен жаткан жайлуу болсун деп айтабыз. Эске салсак, 2022 жылдын сентябрь айы Кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Дал ушул күндөрү коңшу Тажикстан кара ниеттик менен Кыргызстанга кол салып, анын кесепетинен эл бир канча кулунунан ажырады. Көбү куралдуу күчтөрдүн кызматкерлери жана армияда кызмат өтүп жаткан жоокерлер эле. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.